Андан кийинки 10 күндө кечиримдүүлүк күн боло турган болсо кечир. Бардыгын кечирип жибер. Бир жолу ушундай бир айтылат, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи хадисинде, бир эки адам, ушул эки адам Алланын алдына келип туруп калышып, анан Алла Таала айтат экен, менин акымды кечирдим, бирок ушул эки адам бири-бирин кечире албай атат депчи. Айтат экен, сен тигил бир тууганыңды кечирип кой, анан ал бир тууганың бейишке кирген тат дейт экен. Жок, кечире албайм дейт. Эмне кечире албайсың десе, анткени мен бул адам мага сообун берсин дейт экен. Бул жашоодо тапкан сооптор мага берсин, анан кечирем дейт экен. Алла Таала айтат экен, жок, тигинин сооптору жок экен байкуштун. Кантип сага берсин десе, анда менин күнөөмдү көтөрсүн дейт экен да. Ошондо мен кечирем дейт экен. Алла Таала ушул экөөнү көрүп отуруп айтат экен, эй дейт экен, үстүңдү карасаң дейт экен, асманды караса, ушундай заңгыраган үйлөр турат дейт. Алтындан, күмүштөн, бриллианттан болгон дейт экен. Антиги бакысын талашып аткан адам айтат экен, Алла Таала, бул үйлөр кимдики? Бул заңгыраган сарайлар кимдики? Кайсыл пайгамбардыкы, кайсыл шейиттики дейт экен. Алла Таала айткан, жок, бул эч кимдики эмес, буну сатып алган адамдыкы дейт экен да. Тигил адам, Алла Таала муну ким сатып алды дегенде, азыр сен сатып аласың дейт экен. Мен кантип сатып алам десе, эгерде сен жаныңдагы бир тууган талашып атпайсың, мен акымды берсин, сообун берсин, же күнөөмдү көтөрсүн деп, ошону кечирсең, тигил сарайлар сеники дейт экен. Тигил адам карап туруп, Алла Таала мен муну кечирдим болду дейт экен. Кечирип жибердим, болду, эч нерсе кереги жок буга дегенде, Алла айтат экен, анда тигинин колунан кармадагы жетелеп бейишке киргизип кетти дейт экен да. Демек Алла Таала дагы ошол сыяктуу пенделердин кечирүүсүн жакшы көргөндөй эле талап кылгандай, ошол экинчи 10 күндүктө көбүрөөк кечирим кылалы.